Түз эфирдеги берүүлөрүбүздү адаттагыдай Алатоолаев көрсөтүүсү менен улантабыз. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Амансыздарбы? Бюджеттик тармактагы айрым кызматкерлердин эмгек акысы жогорулады. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров 28 майда кол койгон. Ага ылайык маданият, маалымат, спорт, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана билим берүү тармагындагы эмгектенген кенже жана техникалык кызматкерлердин айлыгы 20%га көтөрүлөт. Бул айлыгы жогору кызмат орундарына тиешелүү эмес. Ушул маселенин тегерегинде алдыда кенен сүйлөшөлү деп атабыз. Суроолорубузга жооп берүү үчүн Финансы министрлигинен штаттык санды жана эмгек акыны талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карыпбаев келди. Нурадил мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Адегенде жогоруда президент кол койгон жарлык, ушуну кенен айтып берсеңиз, бул мамлекеттик кызматкерлерге кимдер кирет, айлык акылары буга чейин кандай суммага көбөйтүлүп атат? Жарайт. Бул президентибиздин жарлыгы менен, аталган жарлыгы менен бул бюджеттик чөйрөдөгү айрым кызматкерлердин эмгек акысын жана түзүмүн бирдиктүү моделине келтирүү максатында бул техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдардын эмгек акыларын теңдештирүү жолу менен көбөйтүү. Анан бул мамлекеттик кызматчыларга тиешеси жок, бирок негизги функцияны аткарып жүргөн кызматкерлердин айлыктарын көтөрүү каралып атат. Бул ушул жылдын июль айынан тартып. Андан тышкары ушул 1 майдан тартып техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдар менен биргеликте бул эркин жалдануучу граждандык персоналдар жана тейлөө персоналдары бул күч блогундагы, то есть күч түзүмдөрүндөгү кызматкерлердин эмгек акысын кароо болуп атат да. Бул эмне себептен бул президентибиздин коюлган тапшырмасы бар. Ал жерде тапшырмада ушу эмгек акыларды бүгүнкү күндө анализдеп келгенде, талдоо жүргүзгөндө, талдоодо эң аз айлык, бирок бул техникалык кенже тейлөөчү персоналдарга булар ошол эле тазалоочу, короо тазалоочу, бул күзөтчү, бул делопроизводитель, бул оператор деген ушул сыяктуу кызматкерлер кирет. Ушул айдоочулар дагы барбы? Айдоочуларды кошпогондо болуп атат. Бул мамлекеттик аппараттагы тийиштүү кенже жана техникалык тейлөө персоналдарында. Ал эми социалдык чөйрөдөгү кызматкерлерден айлыктарын көтөрүлүп атканда бул айдоочуларга дагы тийиштүү болуп кетип атат да. Анан бул жерде ушу талдоодо билим министрлиги, билим тармагындагы мекемелердеги биздин ушул техникалык кенже тейлөөчү персоналдардын эмгек акылары бардык салыштырмалуу бардык чөйрө, маданият, спорт, мамлекеттик аппарат жана башка чөйрөлөргө караганда дээрлик төмөнүрөөк болгон экен да. Ошондуктан алардын айлыгын, эмгек акысын, то есть эмгек маянасын 20%га көбөйтүп, ал эми көбөйгөн коэффициент деп коебуз. Бул эмгек акынын маянасын ошо коэффициенттин минималдык жанагы базовый ставкага көбөйтүүнөн чыгарылат. Ошол экенибиз ушу билим тармагындагы мекемелердеги аталган кызматчылардыкы эң төмөн болуп, ошондуктан аларга 20%ды көтөрүп, анан калгандарын ошол билим тармагындагы мекемедеги кызматкерлердин айлык эмгек акынын маянасына теңөө менен ушу көбөйтүлүп атат. Бул анда бул жерде баягы
эки этап менен да каралып атат. Бул техникалык кенжемер үчүн булардын саны 100 миңден ашат бүгүнкү күндө. Республика боюнча. Бул республика боюнча. Билим берүү тармагын эле айтып атасызбы? 100 миңден ашат деп. Жок, бул жалпы Кыргыз Республикасы ушу бүгүнкү күндө эмгек акыны ушу техникалык кенже персоналдардын саны 100 миңден ашат. Бирок ушулардын азыр көбөйтүп атканы 90 миңден ашык көбөйтүлүп атат да. Ошо 90 миңдин кенже тейлөө персоналдардын айлыктарын көбөйтүүдө биздин чыгымдар, бул мамлекеттик бюджеттен каралуучу чыгымдар, бул баягы мамлекеттик керектөөлөрдүн, кошумча керектөөлөрдүн суммасы бул 3 миллиард 892ге чыгып атат да. Бул жерде эми бирок айтышыбыз керек, булар дагы жанагы мен буга чейин да айттым го, мамлекеттик кызматкерлерге тиешеси жок кызматкерлердин дагы айлыктарын көтөрүү маселеси турат. Аларды менен кошуп эсептегенде алардын дагы бул жерде кошумча чыгымдарын кошо белгилей кеттик да. Мамлекеттик эмес дегенде алар кимдер? Мамлекеттик эместер бул ошо токой чарбасында иштеген кызматкерлер, суу чарбасында иштеген кызматкерлер. Ошол эле биздин улуттук статистикалык комитеттин астындагы баягы түзүмдөр астындагы түзүмдөрү да. Андан тышкары бул жерде ошо биздин министрлик водных ресурсов, суу ресурстары министрлигинин астындагы түзүмдөр. Бул бардыгы эмес, эми аякта ушу жарлыкта карап көргөндө ал жерде ушул жерде саналып жазылып атат. Кайсы именно кимдерге көтөрүлүп өткөн ал жерде белгиленип кеткен да. Ошолордун суу чарба агенттиги бар кызматы. Да, суу чарба агенттик кызматы. Ушунун бардыгын тең алып келгенде булар где-то 9 миңден ашык штаттык сандыээлейт. Ушулардын дагы зарплатасы көтөрүлүп атат. Бул жерде эми теңдештирүү жолу менен мен мурда буга чейин айтып кеткендей, белгилеп кеткендей. Бул 25%га чейин эмгек маянасына байланыштырылган, ошо 25%га чейин бул кошумча, мындайча айтканда, үстөк акы коюлуп атат. Анан бул коэффициенттер деп коебуз, жанагы эмгек маянанын өлчөмдөрүн чыгаруучу коэффициенттерин биз ушу Центр ветеринарной службы деп ушу мекеменин коэффициентине теңеп атабыз да. Ошентип булардын өсүшү, булардын эмгек акысынын өсүшү бир 25-30%ке чейин өсөт. 5%-тен 25%ке чейин. Анткени бир мекеменин эмгек акысында багы ушу үстөк акы каралган, а бирөөндө жок. Анан ушуну азыр теңдештирип, ушу үстөк акыларды бирдей кылып 25%га чейин деп ушундай үстөк акылар каралып атат да. Алардын жумушунун жыйынтыгына, татаалдыгына, алардын ошо ченемсиз багы иштейт го, мындай багы графиктен тышкары иштеген ченемдердин калып ошолорду менен тууралап ушу үстөк акы коюлуп атат да. Андан тышкары жанагынтип эмгек акы майнасы. Андан тышкары бизде бул күч түзүмүндөгү жанагы ушул эле тейлөө персоналдарына көбөйтүлүп атат. Алардыкындагы бул мамлекеттик аппараттагы тейлөөчү персоналдардын деңгээлине жеткирип атабыз да. Ошентип багы бирдиктүү түзүп атабыз да. Анан бул жерде дагы 20%дан дагы ашып кетпөөгө туура келип калды. Эмне себептен 20% деген суроо? Туура коюп атасыз. Эмне себептен 20%? Анткени бул техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдар бул квалификация жок. Өзгөчө вот кенже тейлөөчү персоналдар квалификациясы жок персоналдар. Талап кылбаган десек болот, квалификация талап кылбаган. Мындайча айтканда, бул жерде билимин багы сураштын кажети жок. Бул жерде багы дипломдун кереги жок деген да сөз болуп атат да. Ал эми квалификациялуу биз азыр алып туруп эле алардын эмгек маянасын алып туруп эле биз багы негизги персоналдардын айлыгынан жогору кылып коюп салсак, анда бул негизги персоналдар тарабынан бул мындай туура эмес кылып атканыбызга болуп калат да. Эми мындайча айтканда алардын дагы
недовольствосын алып келебиз да, орусча айтканда. Наразычылык болуп, анан бул эмгек кодексиндеги баягы эмгек бирдей бааланыш керек деген нормалар бар да, анан ушул жерде туура эмес болуп калат да, алардын билимине жараша, алардын иштин көлөмүнө жараша коюлуш керек да, ар бир эмгек акычы, анан ушул жерден да туура эмес болуп калат деп, ошол себептен баягы врачтардан дагы, мугалимдерден дагы ашып кетсе, ошо кенже төлөөчү персоналдар бул туура эмес көрүнүш болуп калат. Ошондуктан быйыл ошо теңдештирүү жолу менен гана 20%га чейин, аз 20%дан ашып кетсек, жанагы мен азыр белгилегендей негизги персоналдардан ашып кетет экен да. Ошондуктан ушундай кадамга аяргасыз болуп атабыз да. Президентибиз ошону колдоп берип, мына ушу быйыл 20, анан эмдиги жылы жакшылап 50%га чейин көтөрүлгүлө деп бул дагы пунктусунда жазылып атат да. Ошо бизге тапшырма коюлуп атат. Кайра эле ушул эле кенже тейлөөчү персоналдар бул 2 этап менен болуп атат да. Быйыл 20%га чейин теңдештирүү менен эмдиги жылы 50%га чейин көтөрүү. Кийинки жылы 50% көтөрүлсө, кайра эле ошол башка кызматкерлерге тең андан ашып кетет деп атпайсызбы сиз? Же алардыкында көтөргөнгө туура келеби? Алардыкындагы көтөргөнгө туура келип калат, бирок аны дагы азыр ушул таапта аны талдоо жүргүзүп, ошо президентибиздин жетекчилердин тапшырмасынын үстүндө азыр алкагында биргеликте баягы тийиштүү мамлекеттик органдар менен иш алып барып атабыз да. Мындан сырткары бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында иштеген дагы кенже тейлөөчү бул республика боюнча баягы кенже тейлөөчү персоналдардын эң жана белгиледим, эң төмөн айлыктарды алып келип, ошону 20%га көбөйтүп, анан калгандарын ушуга теңеп атабыз да, баягы көбөйтүлгөндөн кийинки чейин. Андан эгерде аларды көбөйткөндөн кээ бир персоналдар айтышы мүмкүн, биз дагы кенже тейлөөчү персоналдарбыз, эмне үчүн биздикин көбөйткөн жок деген да суроолор жаралышы мүмкүн. Бирок алардын барбы? Бар болушу мүмкүн да. Анткени алардын бүгүнкү күндөгү алып аткан айлык акысынын деңгээли биз көтөрүп жаткан айлык акыдан дагы жогору болуп калып атат да. Анан ошондуктан биз азырынча алардыкын көтөрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Орточо мындай суммасын айтсак болобу? Эми булар баягы эң төмөнкү айлык алган деген кызматкерлер болуп атат да, ошол себептүү көтөргөнгө баягы көтөрүлүп атат деген айлыгычы. Канча суммага алчу эле буга чейин, азыр көтөрүлгөндөн кийинкиси кандай болот? Орточо эмгек акы бул техникалык жана кенже тейлөөчү персоналдарды бул социалдык секторда 12,5 миң сом бүгүнкү күндө. Эми биз эми көтөрүлгөндөн кийин бул 14,5 миң сом. Ошондо 2 миң сом теңдештирүүлүп атат да, эки кошулуп атат да. Анан мамлекеттик аппаратта, бул жерде мамлекеттик аппаратында көтөрүлүп аткан кенже тейлөөчү персоналдарга эле көтөрүлүп атат. Анткени техникалык персоналдардын бүгүнкү күндөгү алып жаткан эмгек акы башка салыштырмалуу башка секторда дагы техникалык персоналдарга караганда жогору болгондуктан алардыкына быйыл көтөрүлбөйт. Алардыкы эмдиги жылдан баштап көтөрүлөт. Ошондуктан бул мамлекеттик аппараттагы иштеген биздин кенже тейлөөчү персоналдардын бүгүнкү алган айлыгы орточо эсеп менен 13,5 миң болсо, булардыкы 16 миңге чейин көтөрүлүп атат да. Ошол эле учурда дагы биз айтып кетишибиз керек, жана мен баягы не категория госслужащих деп баягы мамлекеттик кызматкерлерге тиешеси жок, бирок баягы бул лесниктер, токой чарбада иштеген, суу чарбада иштеген, суу чарбасында иштегендердики, булардыкы бүгүнкү күндө орточо эмгек акысы 31 миң тегерегинде болсо, булардыкы 39 миң, 40 миңге чейин көтөрүлүп атат да. Бул баягы теңдештирүү, бул жерде дагы теңдештирүү жолу менен бардыгына бирдиктүү үстөк акы коюу менен жана коэффициенттерин дагы бирдиктүү келтирүү менен ушундай болуп атат да, көрүнүштөчү. Ал эми бул күч органдарындагы орточо эмгек акы, бул кенже тейлөөчү персоналдар жана эркин жалдануучу персоналдардын эмгек акысы бүгүнкү күндө 23 миң
400'dün тегерегинде болсо, булардыкы 27 миңдин тегерегинде болот да. Эми бул баягы орточо алып атабыз, анын ичинде кээ бириники мындан төмөн, кээ бириники мындан жогору болушу керек. Бирок иш тажрыйбасында бул жерде баягы стажысына жараша, алардын жанагы мисалы эгерде тазалоочу болуп иштесе, ал тазалоочуга баягы синтетический баягы опасный веществолор менен иштеген үчүн деп дагы 25% үстөк акы каралат. Ушундай дагы эмелер бар да. Ошонун баардык ушу категорияда турган мына жалпысынан алып келгенде бүгүнкү күндө бизде 100 миңге жакын, 102 миң да, 102 миңдин тегерегиндеги ушу кызматкерлердин эмгек акысы ушундай теңдештирүү жолу менен кайрадан каралып атканын белгилеп өтү керек да. Эми бул иш чарага айттым го, баягы керектөөлөр 4 миллиардтын тегерегинде болот. Бул азыр көбөйгөндөн баштап жыл соңуна чейинкини айтып атасызбы же 1 жылга ушундай? Бул 1 жылдык кошумча кийинки жылдардан баштап бул 3 миллиард 892 миллион сом келип атат да. Ал эми бул жылды майдан көтөрүлүп атат, июль айынан тартып көтөрүлөт. Бул жарым жыл болот. Бул эмеге бир 2,5 миллиардтын тегерегиндеги акча керектөө болот да. Бул кошумча акчаны бөлүп берүүгө туура келет. Тактоочу суроодо жана күч түзүмдөрүн айтып атпайсызбы? Буга кайсы кызматтар кирет? Күч түзүмдөр дегенде Ички иштер министрлиги бар, коргоо министрлиги, коргоо министрлиги, чек ара. Кайсы кызматкерлеринде конкреттүү? Бул жерде конкреттүү айтканда эми абдан тизмеги абдан чоң. Негизги персоналдардан айтканда бул ошол эле тазалоочу, ошол эле короо жай тазалоочусу, ошол эле делопроизводители, ошол эле күч түзүмдөгү аппарат сыяктуу эле иштеп жаткан, ошондой эле аналогичный кызматты ээлеп иштеп жаткан кызматкерлер. Бирок алар күч түзүмдө иштеген үчүн аякта аскер кызматкерлер, аякта мындай макамы башкачараак каралат. Аларда деген кичине алардын эмеси боюнча булар эркин жалдануучу персоналдар деп айтылат да, алардачы. Ошол себептен азыр эми ушу аякта дагы өз башкача болчу каралган, бул аппаратта дагы башкача каралган. Эми бардыгы мындай карап келгенде алар дагы аппарат дагы социальный секторго да бардыгын ушу бирдейге алып келип атабыз да. Бирдиктүү түзүлүш, эмгек акынын бирдиктүү түзүлүшүнө ушундай теңдештирүү жолу менен алып келип атабыз да. Бизде азыр ушул кенже тейлөөчү техникалык кызматкерлерден сырткары дагы эң төмөнкү айлык алгандар барбы мамлекеттик мекемелерде? Кимдердин айлыгы эң төмөн деп эсептелет азыр? Бул техникалык тейлөө персоналдарды эң негизги эң аз алган айлыктар ушу техникалык тейлөө персоналдар. То есть техникалык кенже тейлөө персоналдар эң аз. Анткени буларда 1 коэффициент каралган. 1 коэффициент бул 7040 сом. А калгандары уже калган персоналдардын алардын коэффициенттери салыштырмалуу жогору. Анда кийинки жылдын көтөрүлүшү менен булар деле баягы орточо айлык акыга теңелип калат экен да, айлыктар. Бизде азыр канча болуп атат орточо айлык акы? Канча деп эсептелет? 24-жылынын жыйынтыгы боюнча 37.361 сом деп атышкан да. Биздин улуттук статистикалык комитетте бул ошо республика боюнча бул ошол эле частный сектор бюджеттин бардыгын алып келип алганда бизде ошо орточо айлык Кыргызстан боюнча 24-жылы ошо 37.361 сом деп белгиленген да. Мен муну сурап аткандын себеби азыр сиздердин алдыңыздарда мүмкүн дагы башка кызматкерлердин дагы айлыктарын көбөйтүү милдети турабы же пландарыңыздар барбы деген суроо. Бул албетте бул бардык гос органдар тарабынан, ошол эле биздин ошо кызматкерлер тарабынан дагы кайрылуулар түшүүдө, кайрылууларды каралууда, бирок
биз мында белгилей кетүү керек, бул эмгек акы фонду бул баягы защищенная статья деп коет эмеспи, бул баягы милдеттүү түрдө биз муну каржылап турушубуз керек. Анан бул эмгек акыны жогорулатууда биз эң негизгиси бул биздин киреше тармагына байланышыбыз керек да. Баягы дайым түшүп турган кирешелерге байланышы зарыл. Анткени бул дайым сарпталуучу каражат болуп атпайбы. Ошондуктан бул абдан дагы өтө деңгээлиндеги абдан көтөрүлгөн дагы бул инфляциялык процесстерди жаратууга алып келиши мүмкүн. Анткени эгерде биз бюджеттин сферадан байлыктарын чрезмерно абдан өтө көтөрүп ийген учурда бул биздин частный сектор. Алар дагы аргасыз болот да, баягы өздөрүнүн кадрларын кармап калуу үчүн алар дагы милде көтөрүүгө, айлыктарын көтөрүүгө душар болушат. Анан ошентип бүт республика боюнча айлыктар көтөрүлгөн учурда баягы эми бул экономикада баалардын өсүшүнө алып келет да. Ошондуктан бул жерде абдан мындайча айтканда терең талдоо жүргүзүп туруп караш керек болгондуктан биз азыркы күндө ушул тармакта иш алып барып атабыз. Бардык тийиштүү мамлекеттик органдар менен биргеликте да. Мына былтыр эле врачтарга көтөрүлдү 50%, анан баягы мугалимдердики 22-жылы көтөрүлгөн, баягы мамлекеттик кызматкерлер менен биргеликте. Эми пландарда баягы бүт баары чыгымдан ошолордун киреше тарабынан деген мен азыр белгилебедим. Ошондон баардыгынан баягы көз каранды болгондуктан бул тармакта азыр иштерди алып барып атабыз, талдоо иштерин. Бирок кайра эле жогоруда сиз айткандай, эгерде ошо кенже тейлөөчү техникалык баягы кызматкерлердин айлыгы көтөрүлө турган болсо, жогоруда сиз айткан мугалимдердики, медицина кызматкерлеринин кайра алардыкын карапчууга туура келет. Бул жөнүндө биздин президентибиз да айтпадыбы, бул медицина тармагындагы врачтардын айлыктарын дагы баягы ушу карап берели депчи. Эми азыр ошол жак тарапта жумуштарды алып барып атабыз. Ал талдоолордун жыйынтыгында каралат да. Соңку жылдары мындай пайыз менен айтсак болобу, бизде ушул мамлекеттик кызматкерлердин айлыктары канча пайызга жогорулады деп айтсак болот. Анткени бизде бардык эле тармактарда айлыктар көтөрүлдү, ошол эле күч түзүмдөрү, чегарачылардын бардык эле тармактардын. Мына бул биз баягы 22-жылы биздин жылдык эмгек акынын фондусу 71 миллиарддын тегереги бул штаттык расписание деп коет. Штаттык расписаниясын бергени боюнча санап чыкканда 71 миллиард 335 миллион тегерегин түзгөн. Азыркы күндө бул азыркы каралып жаткан көбөйтүүлөрдү кошпогондо бул азыр бүгүнкү күндө 151 миллиардка чыкты да. Мындайча айтканда 126%га биздин эмгек акы, жылдык эмгек акы фондубуз бүгүнкү күндө, азыркы күндө бул 1-январдын эмеси боюнча ушундай түзүлүп атат да, 126%га өсөт. То есть бул жерде өсүштөр, эми бул эмгек акы фондунун өсүшү бул жалаң эле бул эмгек акынын көтөргөндө эмес, бул штаттык санды көбөйткөндөн дагы келип чыгат. Анткени штаттык санды көбөйткөндө эми алганда эмгек акы каралыш керек да. Анан ошондуктан өзүнчө министрликтер түзүлүп атат, кошумча штаттар кошулуп атат. Кошумча штаттар кошулат. Жок, бул жерде министрликтерден да эмес, бул жерде эң негизгиси бизде жанагы окуу тармагындагы бул мектептер, бала бакчалар буларды баягы биздин населениябыздын өсүшүнө жараша да. Анан жаңы мектептер курулат, жаңы бала бакчалар курулат, аларга штаттык
бирдиктер каралат да тийиштүү. Анан андыктан бул жерде эмгек акынын фондусу дагы ушуларга эметип, бул баягы Международный валютный фонд деп коет. Бул эл аралык валютный фонд менен биргеликте жумуш алып барганда алардан мен чогуу талдоо жүргүзүп, жыл сайын биздин ушу билим тармагындагы мекемелерде жыл сайын бир 2% тегерегинде өсүш болуп турат экен жыл сайын. Кошулуп турат да. Анткени балдар көбөйүп атат, мугалимдер, соответственно, мектептер ачылып атат, мугалимдер алынып атат дегендейчи. Жогоруда сиз айткан сумма, демек ушул айлык акыга которулуп атат. Которулат да. Мындайча айтканда, бул талдоонун негизинде биздин баягы жалпы чыгымдардын, мамлекеттик жалпы чыгымдардын 30%, мындайча 30% ушу эмгек акыга эле кетип атат да. Анан буну дагы сиз айтып атпайсызбы, дагы көтөргөндө болобу, мүмкүнчүлүктөрчү муну абдан эле көтөрө берсек, бул 30%тан дагы ашып кете берсе, бул башка приоритеттүү биздин долбоорлорду кийин келечекте бизге экономикалык эффект бере турган долбоорлорду каржылоого, мындайча айтканда буттосу деп айтпайм, мындайча айтканда тартыш болуп калат да, мындайча айтканда аларды кармап калат да. Анткени биз фонд оплаты труда бул защищенная статья болуп атпайбы. Биз муну милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек, каржылашыбыз керек. Рахмат, Нурадил мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир ирет убакыт бөлүп студиябызга келип бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Саламатыңыздар. 28 майда президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык бюджеттик тармактын айрым кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулаган. Бул тууралуу биз берүүбүздүн алкагында маалымат бердик. Суроолорубузга Финансы министрлигинен кадрларды жана эмгек акыларды талдоо башкармалыгынын башчысы Нурадил Карыпбаев жооп берди. Сиздер түз эфирде Ала Тоолаевди көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.